Саламатсызбы? Ыкчам ТВ каналында биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басыңыз. Кайрадан сиздерге өтүп кеткен рекламаларды козгоп кетейин дедим. Кыргызстандык улуу аксакалдарга, жаштарга ошо өткөндө сентябрь айларында мени президент жагына аттанат деп реклама болбоду эле. 3-4 жерге каналдарга чыгып, дүң болуп, чет мамлекеттегилердин баары колдоп, 70%. Анан ошол маалда президент кылабыз деп 5-октябрда шайлоо болуп, анан Садыр Жапаров экөөбүздү чыгарбады, элдер баары колдопчу. Садыр экөө эле болгон оң экен деп койдум да. Көп киши колдобойт анычы. Ошо буюрса ак жол кылайм Садыр экөө туугандарына, айылдаштарына. Кыргызстаныбыз 10 жыл мурунку караганда, 1-5 жыл мурунку караганда жакшы өнүгөт деген ниетте болуп турабыз. Буюрса ошо айтып кете турган сөзүм. Жок, биринчиден оорудан корктук. Ошо марттын ортолугуна келип калды. Кытайга январь аягында келген, бизге бир заматтар келип калды 2 ай ичиндечи. Анан бул депутатка былтыр күзүндө реклама болбоду беле, октябрь айында партиялар түзүпчү. Анан жаштардын баары, улуу кишилердин баары колдоп эметип атышканда, депутат кылабыз, колдойбуз деп. Мен илгери айтпадым беле былтыр. 2018 дүң болуп аткан жылдарда айтпадым беле, депутатка чакырганда барбай койгом депчи, ачыгын айтып. Анан былтыр болсо эки эфирлерге чакырбады деп суроо беришип журналисттерчи. Эмнеге депутатты кайра баштадыңызбы? Кандай болуп кетет анан депутат болсоңуз деп суроо бергенде жооп бербедим беле. НТСке бардым, да бир эфирлерге бардым, да башка эфирлерге 2-3 жерге бардым да. Мен бул депутатка партия түзүп атпайбы, октябрда шайлоо болуп атканда эмнеге келбей койдуңар деп суроо атпайсыңарбы? Эмнеге депутат болбой калдыңар деп. Ошо биринчиден коронавирустар күчүп аткан учуру, анан ошол учурда партиялар жайнап кетти. Былтыркы жыл менен быйылкы жылдын айырмасы бар да, асман жерде. Жыл өткөн сайын, күн өткөн сайын өзгөрүлөт, бүт нерсенин барчы. Анан депутаттыкка ошо жакшы келет эле. Анан Садыр Жапаров экөөбүз да чыгып калды ошол маалдачы. Анан элдер ошо президент жагына да колдоп кетти. Анан партиялардын баары тең эле жайнап кетти. Көбү жана акча менен эметишип, мени колдоо дегендерчи. Анан көбүнчө ошо акча менен эметкендин баары жеңип кетти. Мен болсо чындыкты сүйлөп акча менен эметкен жокмун да, мени колдогула депчи. Бирок ошо акча менен кылгандар байлык менен жеңип кетишти да, партия түзүп, жана ызычуу чыгып, анан Сооронбай Шарипович да кетип калды ошол маалдачы. Анан Садыр Жапаров да ошо экөөбүз да чыгып калды эмненчи, түрмөдөн. Анан ошентип ушундай болуп кетти, аралашыпчы. Анан ошо орто эметип калды да, калып калдык. Анан ошол же депутат унутулуп калды, көрүнбөй кеттим. Анан башка жакты Садыр Жапаров айтып баштады ошо рекламадачы. Анан ошондо мен жок болуп кеттим да, ошол маалдачы, октябрь айында. Ушундай болуп калды, короче. Буюрса элдин баары эле колдоп атыптыр, ошол жактан айтып кетейин дедим. Мен да көңүл бурайынчы, элдердин арасына кошулайын мен да деп. Патриот кылдымчы элдин баарынчы, мен да патриот болуп. Ошо Садыр Жапаров экөөбүз элдин оозунан айтылып эле 1 ай 2 айдан бери баары эле мактап колдоп атышат. Ошо мен да колдоп кетейин деп, буюрса туугандарына, айылдаштарына, досторуна, коллегаларына чоң салам айтып кетмекчимин. Буюрса январь айында чоң шайлоо болуп турат, президент жагына ошо тандап атыштыр да, кимди коебуз депчи. Ошо көп эле 90% ошо Садыр байкени колдоп атыптыр. Мен баягы 2019-жылы күзүндө айтпадым беле, октябрь айларында былтыр. Садыр Жапаров байке чыга элек дечи, кармалып жатканда. Анан чыккандан кийин да элдердин көбү колдой берди. Анан дагы мен ошолорду унутпай козгоп, мен дагы кайра айтып кетейин дедим да. Бул адамгерчиликтүү, жөнөкөй киши экен, элдерди оңдойм деген аракети бар экен, ушундай байкелер көп болсун деген. Буюрса ошо президенттигинде жакшы кармап, бекем кармап, көп жылга чейин түшүрбөй жакшы алып кетет деген ниеттебиз. Буюрса мен да кошулам дегендей. Ошо буюрса 1 айда эле бир заматта келип калат дегендейчи. Ошо бирибизди колдойлу, жаман адамдарбы, жакшы адамдарбы, ызычууларын баарын токтотолу. Баягы чаң салган күндөрдүн баарын митинг кылбай, дайын жок, талкуулабай бүт нерсенин баарын. Кайра өнүгөлүү, анан жамандабай эле, жаңы президент жаңы эле болуп атса, бир заматта түшүрүп салбай эле, канча жыл иштесе дагы элдер колдосо жакшы иштейт дегендейчи. Жакшы жагынан чыгат деген ниеттебиз. Элдерге жумуш таап берип, чет мамлекеттеги кишилердин баарын, жаштардын баарын чакырганда тияка келип иштегиле деп. Буюрса заводдордун баары ачылып, жакшы билимдүүлөргө кире албай аткан, кесип алган 5 жыл бүткөн окуучу жаш балдардын баарын жумушка орноштурабыз дегендей кылып атат. Бүт жагынан өнүгөт деген ниеттебиз Кыргызстаныбыз. Баягы 10 жыл мурунку караганда азыр оң болуп калбады эле. Мындан да жакшы болот деген ниеттебиз да, күтүп турабыз да.
Садыр Байкенин сүйлөгөнү бир сүйлөгөндө эле жакшы сүйлөйт экен да. Элдердин мындай эсине калтырткандай, аябай ишендирип, чындыкты сүйлөгүш экен да. Ушундай адамдарыбыз көп болсун деген да. Буюрса Кыргызстаныбызда 1-2 жылдын ичинде, 5 жылдын ичинде жакшы өзгөрүүлөр болот деген ниеттебиз да. Ошо үндөрдө келер дегендей. Анан ошо өткөндө ошо да мындай арасында шайлоодо болуп кетти. Быйыл дагы жанакындай оорулар да катуу болуп атат, вирус деген. Ошо вирус деген оорулардан канчасы каза болуп атат, канчасы ооруп атат деп дагы эле экинчи COVID-19 башталды деп атат 1 айдан бери. Мартта башталды эле да. Ошо оорулардан жана ооруп аткан апа-аталарбы, жаштарбы айыгып кетишин каалайм. Врачтар да жакшы кызмат кылып атат. Чоң рахмат. Ушу оорубасын, эртерээк ушу жаңы жылдан кийин жакшы жылдар болуп кетсин, оорулардын баары жоголсун, ушу унутулсун вирус деген айтпай калалы. Только президент деле сөз кылып калалы, вирус дегенди унуталы. Анан кийин ушу вирустан кутулалы. Быйыл жаман болду го, бул ойго келбеген, түшкө кирбеген оорунун баары пайда болду. Илгери болуптур 80-жылдачы ушу вирус деген Кытайда. Ошо Кытайдан келип атат, ошо оорун барчы. Ошо айыгып жакшы дарыларды өнүктүртүп, Германиядан да бир аста келип атат дейт, дарылап дейт. Аракеттерин кылып атышыптыр. Баткен жакта азая түштү дейт ооругандарчы. Ошолордун баары тең буюрса 1 айдын ичинде жаңы жылда может ушу оорулардын баары унутулуп калат деген ниеттебиз. Ушу жогулса экен ошо оору. Көп жумуштун баары токтоп калды. Канча деген нерсенин баары жабып атат. Бекитип бир жумада ачып кайра ачып жабып эле андай болбосун. Бири бирибизди колдоп ынтымакка кирели. Биринчиден ынтымак болуш керек дейт. Ынтымак болбосо эчтеке болбойт дейт. Ошо эмгек кылыш керек, аракет кылыш керек. Ошо вирустан эртерээк кутулалы, жоголсун мындай оорулар. Бүт жактан өнүгүп өсүп, чет мамлекетте чоңдордон кем болбой, жана чет мамлекеттин эмелериндей байып, бутускап туруп, чоң нерселерди ачып, алардан кем калбай, алардан карызга сурабай, жакшы ынтымакка кирип, өзүбүз эле кылып ушу иштин баарынчы бирөөлөргө жалдырап, бирөөлөрдөн карыз сурабай, ынтымакка кирели. Анан кийин ошо буюрса 2021 жыл келсе жакшы жылдар болот деп ниеттебиз. Быйылкы жылдан да жакшыраак болот деп ойлоп атабыз да. Буюрса Кудайыбыз жакшы жолу берер эми 21 жыл келгенде. Жыл өткөн сайын жылы өзгөрүлөт адам баласы дегендейчи. Ошо менен айтарым. Мени ошо көптөн көрбөй калдыңыздар. Ошо бүгүн атайын чыгынып өзүмдү ойлоп атасам да, ким болуп кетти экен баягы Заку депчи. Ошо эле балам просто чачын өстүрүп аткан кезим азыр 11 ай болду. Анан кийин Садыр Жапаров байкебиз колдоп президенттиге жакшылап колдоп, көп 90% колдоп жакшылап эметип кетели. Мен эле колдогон жокмун да, элдин баары колдоп атат. Мен да кошулуп атам, мен да алардын кемимби. Анан кийин ынтымакка кирели, даже аксакал аталар да бир айтып атат колдопчу, жакшы адам, чындыкты сүйлөгөн киши экен. Анда туура эмес кылып салган кармаган кишилер депчи. Бул жакшы иштеп келет деп жөндөн карматып салыптыр деп. Көрсө 5 кол тең эмес экен, ар кандай элдер болот экен. Канча процент, 90% колдоп, значит 100% колдойт жакында президент болгондочу. Анан буюрса Кыргызстаныбыз 5-10 жыл мурунку караганда өзгөрүш болот деген ниеттебиз. Буюрса оңолуп кетет. Бүт нерсе жумуштар ачылып, кыйналып аткан баарына жардам кылам деп атат бүт жагынчы. Майда үтүк точкасына чейин айтты, уктум. Жакшы сүйлөйт экен, кыймыл аракети да күчтүү экен, бек эле сүйлөп койгон эмес да. Мындай билимдүү киши экен, ушундай билимдүүлөр көп боло берсин. Ошо китепти көп оку деген туура экен да, ошо китепти общениянын көп кармашып, элдерге кошулуп, ынтымак берсең көп нерсени окуп алат экенсиң да. Көп өсүпчү мээң. Мына ошо буюрса Кыргызстаныбызды президентибиз Садыр байкебиз Кыргызстаныбызды чет мамлекеттерге чейин таанытып, наоборот, алар бизден карызга сурагандай болуп, мурункудай карыз сурабайчы. Өсө өнүктүртүп, жумушка орноштуртуп, алтындарыбызга байып, бүт жерибиздин баарын кайрадан сатып алып алардычы, сатпай. Кайра өнүктүртөлү Кыргызстанда. Буюрса мамлекетибиз түзүлүп, менде болгон таланттарды колдоп, мындай Садыр байкеде болгон Жапаров байкебизди колдоп, ушундай да анын артынан да билимдүүлөр чыгып атат, дагы колдоп. Азыр көрүп атам YouTube'дан бүт эле рекламаларда Садыр байкени колдоп атышат. Анан жанагындай депутаттар да айтып атат, 120 депутат деп. Негизи Кыргызстанга 7 областтан 10 депутаттан болсо 70 депутат. Ошо жетиштүү деп атат элдин баары элечи. Мен да кошулам да. Ошо бирөөнүн акчасын жебей, кыйнабай, кыргыздарга митинг кылдыртпай, буюрса мурункудай болбойт деген ишеничте болуп турабыз. Жакшы болот деген ойдо болуп турабыз да. Ошо элдер менен кошулуп кетип, мен да сүйлөп кетейин дедим, патриот болупчу.
Көчтө ийгилик каалайм баарыңарга. Ден соолук болуп, вирустан айыгып, вирус оорулар жоголуп 2021-жылга келгенде. Жакшы күндөр өтүп, былтыркы аркы жылдагыдай болбой, мурунку жылдагыдай болбойчу. Өзгөрүп кетет деп ошо күтүп турабыз, ошо күндөрдүчү. Буюрса убакыт көрсөтөт дегендечи. Ошо быйыл ушундай күндөр өттү. Эмдиги жылы мындай оорулардан кутулуп, жакшы күндөрдү өткөзүп, Садыр байкебизди колдоп, көңүлдү буруп, колдой да жогу. Бейлеринде жаштар, улуулар, ата апалары, энелерим, агаларым, эжелерим жакшы туруңуздар, жолукканча сак саламат болуңуздар да. Эмисинде. Мен Заку Зарлыбек. Бул соңуз депчи. Мен ошондо мен президент болуп кетсем, Кудай жардам кылмак, мен деле Кыргызстан өнүктүрүп, ошо билимим барын элерге айтып берип, иштебеген жериме иштеттирип, бүт жактан өнүктүртүп, мен деле аракетим кылмакмын, элдерим колдосочу. Анан ошомо Кудай буйруп, Садыр байкебизди чыгып калып, президентке аттандырып, элдер колдоп кетти. Анан ошол да кубанычтуу болуп турам, сүйүнүп, Садыр байкеге өткөзгөн туура эле болду. Билим күчтүү, миңде жагат, билеги күчтүү бирде жагат дегендей. Садыр байкебизди бул негизи билимдүү экенде кичинекейден беричи. Акылдуу жагына, акылдуу эле киши алып кетсин президент жагын деп тапшырып бердим. Мен болбой калдым, ошол жага алып калдым. Бирок элдер көп колдогондо мен делечи. Ага деле өкүнбөйм просто. Садыр байкени да колдойбуз деп койдум да кайрачы. Ушу байкеге эле буйрусун дедим. Ак жолго алып кетмекчимин. Өмүрү узун болуп, ден соолук каалайм Садыр байкеге. Тууган уруктарына, айылдаштарына чоң салам. Ошо элдерим көп капа болбогула, убакыт көрсөтөт ушундай. Маңдайыңа жазган көрөсүң дейт. Ар бир киши өзүнүн иши менен алек болуп кеткен мүмкүн. Колунан эмне келсе ошо ишти кылып атат го. Ошо жагына эле өткөзүп бердим. Мен болсо ошо ойдон калып калдым илгерки эле. Үч атасын тааныбайт деп, үч атасынан эле президент болоюн дедим менчи. Билимдүү жагынан болбой эле. Бул Кудай буйруптур ошо Садыр байкеге, ошо Садыр байке болсун дедим да. Мен ошонун азабынан үч атасы болуп эле, үч атасын эле президент болуп калайын деп эле өзүмө чечтим да. Ошондо сиздерге уккан үчүн чоң рахмат мен жаңалыгымда. Эмки жолугушканга чейин чоң саламаттаңыздар. Мени